Динара Асеевна, сизге жерге келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик жөнүндө 668 токтом бар эле да. Ал жокко чыккан. 11 ай болду. Жаңы токтом качан иштеп чыгасыздар? Сиздерге Я берилген да. отвечу. Биздин токтомдон уже бүт согласованияларды өттү. Буквально сегодня мы уже передали в Кабмин. Чарганга. Согласованиянын баарынан өттү бүт министерстволордон. Динара Асеевна, аябай кеч даярдалды да. Эмне үчүн дегенде жерлерди, жайыт жерлерди айдап эгин эгип себеп коюп атат да. Да, мы в Иштер курсе. козголгон, прокуратурада, милицияда турат, бирок ушул токтомдун жоктугунан бул нерселер токтоп турат да. Туура айтасыз, ошо былтыр ошо токтом жокко чыгып кетип, анан согласованияга көп кармалып калдык. Бүгүн буквально кетти уже кабинет министров. Рахмат, андан кийинки сөз защита Кудайберген Базарбаевич сизге. Кудайберген Базарбаевич, сизге суроо. Тубаса оору менен төрөлгөн балдар, тубаса оору менен жылына ушул мед осмотр, мед комиссиядан өтөт да. Эмне үчүн жылына жасап койгонсуздар? Тубаса оору менен ооруган төрөлгөн балдар, алар 18 жашка чейин өзгөрүп кетпейт да. Андай балдар Тубаса 18 жашка чейин каралаш керек. кандай болуш керек? Ушундай факт болсо, мага бериңиз, мен текшерейин. Жок, жылына ата-энелер аларды мед комиссиядан өткөзүп атпайбы? Бардыгы эмес. Бардыгы эмес. Синдром Даун менен, аутист менен төрөлгөндөр. Даун, аутист Синдром Даун менен төрөлгөн балдар, алар жакшы болуп кетпейт да алар. Өзгөрүп кетпейт да. Кээ бир оорулар болсо, оңолуп кетишет. Жок, мен мындай Кудайберген Базарбаевич. Ата-энелер кезек күтүп, врачтар деле каршы ошогочу. Врачтар деле каршы. Жылына өтүп атат да. Анын кереги барбы, кереги жокпу? Кереги жок да, мисалы үчүн. Биз карап берели, мен түшүндүм. Андан кийин Кудайберген Базарбаевич, азаттыктан чыгып атат муну Нокен районундагы Жанузак Калбаевдардын семьясында 4 баласы бар экен, 4 баласы тең. Ушул жанагы омуртка оорулары менен ооруйт экен да. Сиздер тарабынан бир жакшы жардам болсо, ошолорго каралса, аларды операция жасалабы, же кайсы тараптан, мамлекет тарабынан бир көңүл берсе, 4 баласы болсо, 4-өө тең ооруйт экен да. Бир диагноз менен. Аны болсо саламаттык сактоо менен берге мен карап берейин. Бактыергеч, Адил Алиевич, угуп атасыздар да, карап көрөлү, жазып алдык, айтабыз дейт. Мына көпчүлүк Жок, анда мен так эле жооп берейинчи. Жылбайт да. Муну болсо мен карай албайм. Бул меники эмес. Бирок сиз суроо бердиңиз, мен жооп бердим. Аракет кылайын. Тиги Минздравка мен өзүм барайын, суранайын депчи. Бактыергеч, Мен ушуну өзүм көзүм эле калайынчы, ушу Нокендеги айтпайсызбы? Эки адамдын фамилиясын азыр стенограмма боюнча айтып Жанузак Калбаевдин бир эле фамилия. Калбаев? Ооба, Калбаев. Хорошо.